25 суроо. Жезден жасалган курал шаймандар эли калай болгондуктан алдагы эмгек куралдарын жасоого. Бул жерде алдагы деген сөзгө көңүл бурушубуз керек. Демек экөө тең же жарашы керек, экөө тең же жарабай калышы керек. Жезден жасалган курал шаймандар анча бекем эмес эле. Майтарылып, майышып кетчү. Бекем эмес болгондугу үчүн бул жерде майтарылып, майышып кетип атат. Жооп дал келип атат, Калай морт болгондуктан ал дагы эмгек куралдарын жасоого жараган жок. Ал дагы десе бул жарабаса, бул да жарабашы керек. Морт деген сөзгө көңүл бурабыз. Морт деген бул бат эле сынып калуучу металлдар. Демек, калай морт болгондуктан ал да жараган жок. Демек, бул да жараган жок, бул да жараган жок. Бул жерде А вариантыбыз дал келип атат. Бысын коюп көрөбүз. Жезден жасалган курал шаймандар абдан бекем эле болушу мүмкүн. Бир кебелип койчу эмес. Бекем болгондугу үчүн ооба кебелип койбойт. Калай жумшак болгондуктан ал дагы эмгек куралын жасоого жараган жок деп атат. Бул жерде бул жарап атат, ал эми бул жарабай калып атат. Демек, бирине экинчисин салыштыруу мүмкүн эмес болгон үчүн Б вариант туура эмес. Бул жерде ал дагы деген сөз дал келбей калып атат. Жезден жасалган курал шаймандар анча бышык эмес. Бат эле сынып калчу. Бышык эмес болгон үчүн макул бат эле сынып калат. Калай морт болгондуктан толук ылайык келди. Морт болсо ал ылайык келе албайт, себеби ал дароо эле сынып калмак. Жезден жасалган курал шаймандар абдан бекем, майышып кетчү эмес. Калай жумшак болгондуктан толук жарады. Калай жумшак болсо, бул дагы майышып кетиши керек. Демек, А вариантыбыз гана туура жооп болот.